Айтуу үчүн сөз Алмамбет Насырхан Шыкмаматовго берилет. Парламент төрагасынын шайлоодо КСДП Атамекен Кыргызстан жана оппозициядагы Республика Ата журт Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин колдой турганын билдиришкен. Коалицияга кирбеген дагы бир фракция бир бол спикерликке тигилже бул талапкерди колдоо боюнча пикирин билдирген жок. Өнүгүү фракциясы башынан эле төраганы шайлоо атаандаштыктын негизинде өтүшү керектигин айтып келген. Бул жолу да башка фракциялар өз талапкерин спикерликке көрсөтүүгө даай албады. Шайлоо альтернативдүү ыкмада өтүшү керек деген Өнүгүү прогресс Исхак Масалиевди сунуштады. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын кызмат ордун шайлоо үчүн көрсөтүлгөн Исхак Абсаматович Масалиевдин талапкерлигин кароо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында Өнүгүү прогресстин талапкери Исхак Масалиев жалпы депутаттардын 26 добушуна ээ болду. Ал эми көпчүлүк колдогон социал-демократ Чыныбай Турсунбековду парламенттеги 88 эл өкүлү колдоду. 3 депутат эки талапкерге тең каршылыгын билдирди. Шайлоонун атаандаштыктын негизинде өтүүсүн атамекенчи Алмамбет Шыкмаматов да колдоого алды. Ошол эле маалда Республика Ата журт фракциясынын өз талапкерин чыгарбай, башында эле КСДПнын лидерин колдогонун билдирүүсүн коалицияга кирүүгө болгон аракет катары баалады. Республика партиясынын ошол Чыныбай Акчыны колдоп чыкканы бул алардын ошо коалицияга кирсекпи деген бир ойлорунун бар экендиги ачыктан ачык көрүнүп турат. Коалиция кайрадан түзүлүшү мүмкүнбү? Болбойт. Кандай? Чыныбай Акчынын кандидатурасы жалгыз чыкпай, альтернативдүү ва демократик принциптерге ылайык өнүгүүдөн дагы салмагы, саясий салмагы Чыныбай Акчыдан кем калбаган, тажрыйбасы Чыныбай Акчыдан кем калбаган, таанымалдыгы боюнча дагы, жашы боюнча дагы айтор бардык параметрлер боюнча саясий салмагы оор Исхак Абсаматович менен чыкканы бул абдан жакшы болду. Депутат Мирлан Бакиров Өнүгүү прогресс бул жолку шайлоону атаандаштыктын шартында өтүшүнө жетишип, талапкер чыгаруу менен келечекте болуучу шайлоолорго тарыхый жол ачты дейт. Бүгүнкү шайлоо мүмкүн болушунча таза өттү. Өзүнө тийиштүү ылайык добушту алды. Биз бул менен мындай капа болгон жокпуз. Бирок ошол мезгилде атаандаштыкты камсыз кылып бере алдык деп айтам. Деги эле парламенттин 80 жылга жакын тарыхы бар, парламентаризмден. Анык атаандаштык жол менен шайлоо өтүшү бул дагы бир тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Демократиянын шартында парламенттик өлкөдө атаандаштыктын болушу саясий программалардын күрөшү. Атаандаштык болгон жерде сөзсүз өнүгүү болот.